окуу жайда жакшы окудум. Ийгиликтерге көп жеттим десем болот. Бул жактан инвалидтерге кандай жардам көрсөтүү боюнча үйрөндүм, кандай мамиле кылганды үйрөндүм, кандай тил табышса болот ошолор жөнүндө үйрөндүм. Ошол окууга желанием бар болчу, бирок шарт жок болчу да. Бирөө көчөгө чыксам, бирөө кемсинтип койчу да. Ошон үчүн дагы мен эме кылчу эмесмин да, баягы көчөгө көп элдерге аралашчу эмесмин да башында. Бул окуу жайга келгенден кийин анан көп жактарга эме кылдым десем болот. Активный катышып калдым десем болот. Бул жакта бүт эле азыр балдарыбыз мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болуп атат. Азыр 3 жаштан баштап кабыл алабыз. Жогору жакка чектөө кое албай турабыз. Устав боюнча 7 жашка чейин болсо деле, мындан башка Баткен району боюнча шаарда бири бар, район боюнча башка жок. Жалгыз биз болгондуктан айыл жергесинде болсо дагы 18 жаш, 14, 15 бардыгы эле келет. Бу жерден балдарга эми биз мектеп катары аттестат берип билим бере албасак да, биздин балдар бу жерде өзүнүн коомду алып жүрүүнү биринчиден өргөнөт. Мелкий моторикадан ушу кичине да болсо ушу өзүн тейлегенге өргөнүшөт. Бизде жүргөндө ата эненде башка жумуш менен алек болуп, башка иштегенге мүмкүнчүлүктөрү болуп калган. Saat 5'e чейин бүтүрүш керек болчу бул топту. Бул негизи тортторду жасаганды кызыгып жүргөм да, өзү негизичи. Бир Эфестейс деген уюм окуткан болчу. Окутуп, сертификат бар да, сертификат менен азыр Кочордо иштеп аткан учурубуз. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жумуш жоктугуна байланыштуу, айылда жоктугуна байланыштуу ушундайга кызыгып жүргөндөн кийин эме болду да. Рахматын айтып, телефондон да айтып кетиши, телефондон да айтат, жөн ал өз алдынча келип дагы айтышат. Эмне деп айтышат? Ширин болуптур, дагы жасап бер деп. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Тортуңуз даяр болду. Рахмат. Качан келип алып кетсем болот? Азыр келип алып кетсеңиз дагы болот. Макул. WhatsApp'тардан келип, ошо бизнес долбоорго, начинающийлерге жана эми баштаган бизнестерге мүмкүнчүлүк берип, WhatsApp'тан бир анкета толтуруу келди. Айылдын бардык тургундары 18ден жогору бардыгы жазса болот экен дегенден өзүмө бир долбоор, атасынын атынан бир долбоор, канайымдын атынан бир долбоор жазсак, Апам менен атам биздин долбоор өтпөй калып, канайымдыкка өткөн. Анан канайым чакырылып, канайым менен барып, анан бир жума окууларынан өтүп,
бизде Кыргызда эл эмне дейт деген жаман жерибиз бар го, эл эмне дейт деп. Көп ата-энелер уже чоңоюп дем бермек түгүл балдарыны жашырганга аракет кылып атышат да. Мен олорго айтат элем, жашырбагыла. Бул Кудайдын берген бир берекеси дегенибиз да. Канайымды деле мен эч неме кылган эмес, канайымдын берекеси менен мана ошо центрге кирди, центрде деле ошо жүгүрүп жүрүп бир гана жалгыз мен эмес, эки ата-энелер болгон, ошолор менен биргеликте өзүбүздүн балдарды өзүбүз окутуп кетели, биздин балдарды окутуп бергиле деп канча жүгүрүүлөр болгон, аракет кылганбыз. Ата-энелерге айтат элем, силер деле жүгүрө бергиле, өзүңөрдүн балдарыңарды алып чыккыла сыртка, ыйлап чоңдордун алдына баргыла, мына дегиле. Тилекке каршы азыр биздин климатка караштуу же баягы ден соолуктарыбыз төмөндөгөнүнө өтө тилекке каршы майыптар көп, саны көбөйүп атпайбы, жылдан жылга өсүп атат статистикасы. Ар бир айылга реабилитационный центр керек деп ойлойм да. Ошого биринчи ата-энелер өздөрү ушул уюшулуп, өздөрү көтөрүп, балдарга жардам берип, колунан келсе ошолорду чыгаргыла дейбиз да. Проблеманы чыгарып, проблеманы айтыш керек экен. Оны жашыргандан пайда болбойт экен. Проблемаңарды айткыла балдарды. А уже балдарыбыз чоңоюп калып атса, кайра колуңан келет. Сен кыла аласың. Сен эң мыкты баламсың го. Мен сага ишенем деген сөздү көбүрөөк айтсак, баланын өзүгө ишеним болот экен. Ne diyeceğim bana? Kağıtta kız oğla, çoğayıp baktı oğla, ata-enеңерди сыйлагыла, канайым кызың басып кетсин, Кыргызстан tinch болсун. Амин.